Ассаламу алейкум, момун мусулман бир туугандар, мээримдүү, боорукер, берешен инсандар. Биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму кайдыгер эмес кайрымдуу инсандардын жардамы менен Москва шаарында түптөргөн кайрымдуулук уюмубуз. Бүгүнкү кезектеги чыгарылышыбыз ушул кичинекей 7 айлык наристебиз Салиха болду. Эмне боюнча ооруп жатат жана кайсыл больницаларга кайрылышкан, канча сумма керектелет, ошол боюнча Салиха кызыбыздын апасына кезек берсек. Ассаламу алейкум, саламатсыздар урматтуу бир туугандар. Менин кызым рожденный порок сердца менен жабыркап келет. 4 ай болду. Кыргызстандан көп жерге кайрылдым. Детский областной больницаларда жаттым. Жыйынтыгы жакшы дешкен, жакшы болот дешкен. Мындай күндү өзүм деле негизи күткөн эмесмин. Бирок Кудайдын айтканы экен, эми ушундай болуп калды. Азыр бунун главный трубасында 3 клапанда операция кылыш керек. Срочно. Аягы албетте оозуна да алгым келбейт, аягы жаман. Ошондуктан тез арада керектелүүчү сумманы чогултуш керек. Ал сумманы чогултуп, кызымды сактап калганга жардам бериңиздер. Мен көп жерге кайрылдым, акыры келип ушул Москвага именно ушу кызым үчүн учуп келгем. Ошон үчүн келип ушул жерде мына ушул бир туугандар жардам берет деп ушул жерде жүрөм. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошол кичинекей наристебиз Салихага бир жума бою сбор чогулду. Сбордун суммасы 82.560 рубль чогулду. Ушул каражатты Нурай апасына берип койсок. Жардам бергендерге жалпыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жараткан ыраазы болсун. Сиздер бул дүйнөдө бирөөнүн муктаждыгын чечсеңиздер, акыретте жараткан сиздердин муктаждыгыңыздарды чечет. Сиздерге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушул менин наристеме жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Эч качан кем болбоңуздар. Ушундай башыңа түшкөн иш болсо кыйын экен. Кайрымдуу инсандай болсо да кайрылуу сурайбыз. Бизге ушул сумманы өзүңүздөр көрдүңүздөр, көп сумма айткан, ошол сумманы чогултуп, тез аранын ичинде кызды операцияга беришибиз керек.